Ыйык Валентин же сүйүшкөндөрдүн күнү деп аталган бул майрамдын Кыргызстанга кирип келгенине аз эле болсо дагы кыргыз жаштары муну өзгөчө кабыл алып, ойдогудай тагыраак айтканда эсте каларлык кылып өткөргөнгө аракет кылышат. Деги эле бул майрам кыргыздын менталитетине туура келеби? Кыргыз жаштары үчүн керекпи? Мына ушул суроолорго бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө жооп издейбиз. Саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүзгө келген коноктор ооздо күтүп калган маалы, андыктан чакырып эфирди баштайлы. Ал үчүн журналист Алмаз Турдумаматовду, ошондой эле номер 77 орто мектептин адеп мугалими Айзада Бексултанованы, жаш акын Айпери Койкоеваны жана 4-курстун студенти Нурай Шарабидин кызын, ошондой эле дин өкүлү Санжар Ташматовду Мына бүгүн биз ошол сүйүшкөндөрдүн күнү, же болбосо махабат күнү, ошондой ыйык Валентин күнү деп деген бир аталыштарга ээ болгон ушул майрам жөнүндө бир сүйлөшүп көрөлү деп атабыз. Андыктан бир жагынан журналист катары ошондой эле баягы айрым бир маалыматтарды мен угушума караганда бир иликтөө жүргүзүп калат экенсиз агай. Анан ушул майрамдын алгач бир аз кыскачараак тарыхына токтололучу. Аталышы боюнча эгер мындай түзмө-түз которулганда, менимче бул сүйүү күнү, махабат күнү деген дагы так анын маанисин бербейт. Менимче бул ашыктардын күнү, кошумча аталышы да бар дейсизби? Жок, кошумча аталышы эмес, эми бизде ашыклык ырлар болгон. Бири-бирине өзүнүн ашыктыгын билген. Ошондо ашык болгондор бири-бирине сезимин айткандын ушундай күнү катары кабыл алынышы керек го дейм. Эми бул диний майрам экени белгилүү. Бул католиктердин, христиандардын ошол Европадан чыккан майрам. Эми бул Кыргызстанда майрамдалып жатканы менен, эми майрамдалып деле так айта албайм, бирок коомдун кантип бөлүгү өзгөчө жаштар ушулду майрамды жүрөт. Бул расмий майрам эмес. Майрамдын келип чыгышы боюнча ар кыл материалда маалыматтар айтылып жүрөт, кээки уламыш иретинде айтылат. Бул баягы бир көзү сокур кишинин кызга болгон сезиминен, ошонун болгон мамилесинен жаралган, ошону баягы кийин үлгү көрсөтүп, баягы ашыктын бир туу чокусу катары көрсөтүлүп, элге тараган. Ошону үлгү катары көрүшүп, баягы ушул күндөрү бирибизди баягы ашык болгон адамдар бирибизге болгон сезимибизди айталы, ошондо кандай бир белги менен, кандайдыр бир гүл мененби, же бир азыркы учурда открытка мененби, же жүрөктүн дагы бир өзүнчө символдору менен ошентип белгилеп жүрүшөт. Эми буну кайсы жылдары кирип баштаган Кыргызстанга? Эми бул эгемендик алгандан бери кыргыздардын, кыргызстандыктардын чет мамлекеттерге чыгып, ошо Батыш Европада окуп жүрүп, ошол жактан келген маалыматтардын негизинде бирөөлөрдү туурап, ошолордун бир майрамдаганын жактырып кабыл алынган бир мындай салтанат катары кабыл алыш керек. Эми бурда чындап эле жок болчу, Совет мезгилинде көп эле майрамдар жок болчу, көп эле ушундай окшогон коомдук белгилөөлөрдүн көп эле жок болчу. Ошону бири катары келди го дейм, мода катары. Мектеп эмес, ал тургай бала бакчада деле айрым учурда ушул нерсени көрүп калабыз да. Мына мектеп учурундагылардан эле башталган бул майрамчы. Анан мына мектептин адеп мугалими катары айтыңызчы, мектепте да майрамдашабы? Кандай өткөрүшөт? Биздин учурларда атайын кутучаларды жазып алышчу эле ушул жөнүндө, ушул боюнча. Бизде бүгүнкү күндө менимче тыйылып калды да. Мурун bundan бир 5-6 жыл мурун аябай майрамдашчу. Чын эле сиз айткандай бир кутучаларды коюп алып, ал жерге балдар кыздарга, кыздар балдарга бүгүнкү күндө эми заман ушундай да, кыздар да балдарга сезимдерин билдиришчү. Анан эми азыр акыркы жылдары менимче кайра баягы сейрек болуп калды да, бул жака көп мектеп окуучулары кызыкпай калышты. Эми мен бул жөнүндө оюмду айтсам, кээде бир ашыкча эле чыгым болот экен да. Кээде мындай кээ бир балдар туура эмес түшүнүп алат дагы. Мен сөзсүз түрдө ошо Ден Валентинкада сүйгөн кызыма бир чоңураак белек беришим керек. Мен тиги баладан аныкынан көбүрөөк жакшыраак белек беришим керек деген мааниде баягы атаандашуулар болуп кетиши мүмкүн экен. Баягы колунда жогураак балдарга кичине кыйыныраак болуп калат экен. Кээде бир открытка таппай калган күндөрдө жаман болот деп. Катталбай калса андан жаман, аны баягы ящикти алып келип алып анан кийин минтеп төгүп анан кийин мага мынча деп мактангандар да болуп кетет. Ушундай роң терс жактары бар да. Анан бирок өзүмдүн баягы жекече оюм боюнча бул майрамдын биздин кыргыз балдар кыздарына кереги жок
деп ойлойм да. Кереги жок. Азыркы жаштардыкы кээде мындай болуп кетип атпайбы, ошо сезимдери алып күчөп турган кезде жакшы бир белектерди берип, ал үчүн жакшынакай бир көп нерселерди арнайт дагы, андан кийинки турмушта жашоодо таптакыр анын орду жок болуп калат. Демек менин оюмча бул Валентин күндүн деле биздин кыргыз балдарына, кыздарына кереги жок. Андан көрө түбөлүктүү сезим болуш керек да буларда. Антип бир күнгө чектелбей. Жакшы. Сизди биз акын катары чакырып алдык да. Анан чындыгында акындардын көпчүлүгүнүн баягы ырларын уксаң биринчи ыры же апасына арналат, же сүйгөнүнө арналат да. Сиздики да сүйүүгө арналган ырлар болсо керек. Албетте, барыңыздардын майрамыңыздар менен. Мен бул сүйүүнү аябай колдойм. Сүйүү мен үчүн бир ширин. Бул сүйүүнүн ар бир ыр жазган адам сүйүүнү аябай жакшы түшүнөт да. Даамын түшүнөт да койсо. Даамын түшүнөт. Ошон үчүн мен ширин деген чыгарма менен келдим. Шириним десең эле жүрөгүм кубанууда, ширелген махабатка сезимдер оролууда, белесиң белектерин түр-түрүн камдап алып, ан сайын сүйүүм менин тарынбай коргонууда. Ушунча күчтүү сенин бир ширин сөзүң эле, элжиреп эт сымын көтөрөт бүтүн дене. Магдыра билебиңден маанайым барат сүрдөп, мынчалык суктандырат сүйкүмдү жүзүң деле. Шириним дей бербечи, жан дүйнөм ойгонууда, кыялга батып улам кызыгып козголууда. Биз үчүн шириндерим, балдарым атакеси, шириним, шириндерим бой жетип чоңоюуда. Ушундай ширин сүйүүдөн шириндер жаралат. Сүйүү күнү деп аталганын тарыхына келе турган болсок, эки жогоруда агай айткандай ашыктардын сүйүүсүнө келип такалат да. Анан ушул майрамдын деги эле сиз үчүн кандай деңгээлде орду бар? Негизи сүйүү дегенде көптөгөн акын жазуучулар ашыктык ырын жазбай коюшкан эмес да. Мисалы, сүйүү деген жанга жарык себелеп, эч ким ага каршы туруп жеңе элек. Сүрүң менен улуулукту жараткан сүйүү деген бир табышмак керемет. Мисалы, сүйлөзөк сөз жетпеген, токусак бөз жетпеген. Бул сүйүүнүн кереметин кимдер гана жазган жок. Сүйүү бул жараткан Аллахтан бизге берилген бул улуу бир сезим. Бул сезим бардык адамдарда бар. Мисалы, сүйүү сулуулук дүйнөнү сактап турат дегендей эле, сүйүү дагы дүйнөнү сактап турат. Сүйүү бар үчүн жашоо уланып келатат. Бардыгыбызда сүйүү бар. Мисалы үчүн биринчи жараткан Аллах болгон сүйүү, аны тааныткан пайгамбар болгон сүйүү, андан кийин ата-энебизге болгон сүйүү, бир туугандарга, өмүрлүк жолдошуңа, жубайыңа, андан кийин кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөндө сен жигитиңе, ошол учурда кызыңа, бала чакаңа, мекенге болгон сүйүү. Сүйүү бардык эле адамдарда. Бирок бул сүйүү эки ашыктыктын сүйүүсү. Сөз ошол жөнүндө болот. Туура, эки ашыктыктын сүйүү. Негизи сүйлөшө бөлүнөт деп атпайлы. Ал эми ошол сүйүүлөрдүн арасынан бул эки ашыктыктын сүйүүсү дагы улуу сезимдерден да. Бул боюнча канчалаган залкарларыбыз сүйүүлөрүн даңгазалап бул жашоодон өтүп кетсе да, алардын сүйүүлөрү бизге ушул күнгө чейин мисал болуп жашап келатат. Мисал алсак, Олжобай менен Кишимжандын сүйүүсү, Акмөр менен Болоттун сүйүүсү, Алыкул менен Айдайдын сүйүүсү, Чыңгыз Айтматов менен Бүбүсаранын сүйүүсү ушул күнгө чейин бизге мисал болуп жашап келатат. Керекпи ушул майрам кыргыз жаштарына? Мисалы, кыргыз жаштарына сүйүү күнү керек. Сүйүү керек. Себеби? Себеби сүйүү жашаш керек. Сүйүү, мисалы үчүн, сүйүү бул ошол сүйүктүңү билдиргенге жакшы мүмкүнчүлүк да болуп атат. Мисалы үчүн, ага айта албай жүрсөң, сезимдериңди ошол күнү бул сага себеп болуп, бар сүйүүңдү арнап атасың. Анын сага болгон сүйүүсүн дагы бул майрам аркылуу билип алып атасың. Бунун артынан сен үй бүлө куруп, кандай белек алып келет көрөйүнчү. Бунун артынан экөөңөрдө жылуулук пайда болуп атат дагы, бир үй бүлө болуп, бир бүтүндүк жаратып атасың. Мисалы үчүн, ар бир нерседен жакшы жагын көрө билиш керек. Жаман дей берсе, жакшы да жаман болот. Ушул майрамга дин өкүлдөрү ар дайым каршы чыгып келишет. Себеби? Биринчи бир-эки маселеге токтолуп кетейин деп турам. Азыр эжеке агайдын айткан сөздөрүнөнчү, ар бир нерсенин чыныгы аталышын бериш керек өзү негизи. Бүгүнкү күндө айрыкча мындай жаштарды жана келечектеги мындай муунду кандай бир жолдон адаштыруунун бир жолу бүгүнкү күндө ар бир нерсенин акыйкаттагы чындык атын бербегендик. Жана ошондой эле азыркы бул жерде айтылып аткан, биздин айтып аткан майрам дагы ашыктардын күнү, жанагындай сүйүүчүлөрдүн деп бир аз жакындатып ачыгыраак айтсаңыз, агаяга каршы чыгып атат. Бирок чындыгында ашыктык деген сөз араб тилинен алынган сөз. Ашык деген, ишк деген сүйүүдөн катуураак өзү негизи. Салыштырмалуу
жөнөкөй эле сүйүүгө караганда ашыктык бул андан өтөт. Демек бул жерде аталышына жана тарыхына карап келе турган болсок, ашыктардын күнү дегенибиз жөнөкөй эле бири-бирине жакшылыкты же бири-бирин жакшы көргөндүн эле мааниси эмес. Балким тарыхында ал жерге карап көргөн болсок, ошол өздөрүнүн чоңдоруна билдирбей үйлөнүп алганлар. Демек бул тарыхына карап көрө турган болсок, бузукулуктардын күнү деп аталыш керек өзү негизи. Сиздин оюңузча бузукулардын майрамы? Менин оюмча эмес, бул тарых ошондой болуп атпайбы? Акыйкат ошондой болуп атпайбы? Биринчиден. Экинчиден Бирок сүйүшкөндөрдүн да майрамы да айтылбайт, махабат майрамы да деп дагы, ашыктык майрамы деп да айтылбайт. Чыныгы ташы Валентин күнү деп атат, Бүйүк Валентин күнү. Ооба, демек бунун тарыхы кандай эле? Кайсы жактан келип чыкты эле? Тарыхын карасак, чындап эле ошондой. Алар өздөрүнүн чоңдоруна билиндирбей үйлөнүп алышкан. Куранда ачык келет да, "Вала таттабия хутуат шайтан" дейт. Шайтандын кадамдарына эрчибей келет дейт. Бүгүнкү күндөгү бул нерселердин башталышы кээ биркилердин көз карашы боюнча же болбосо анча-мынча ушундай болот. Балким ошол күнү мисалы үчүн 100дөн канча проценти, 1%, 2% табышып, үй бүлө куруп бактылуу болуп кетет. Бирок иш жүзүндө андай эмес. Андан көпчүлүгү азыр дагы балдардан дагы угуп келдим. Ошол күнү гостиницаларда бардык жерлерде месте калбай калат экен. Ошол. Демек бузукулук болот деп коет. Бузукулук болот. Биздин элде, биздин үрп-адатта бул майрамды мындай бир тамыр жайып кеткен жок да, азыр жаштардын арасында азыр акырындап азайып бара жатат. Бир учурларда өткөндө белгилегендей бала бакчаларда дагы муну белгилеп киришкен. Менимче баягы коомдо кандай бир жаңы агымдар пайда болуп, ошонун бир модасы болуп неметет, ошондой бир үстүртөн эле болуп өтүп кетип аткан нерсе го дейм. Анан экинчи жагынан баягы чындап эле карындашым айткандай, кандайдыр бир өзүнүн сезимин айта албай жүргөндөргө бир шултоо болуп, өзүнүн сезимин айтканга ошондой бир белги менен бергенге мүмкүнчүлүк болгон. Эми ошондой кылып шултоо катары кылып мүмкүн колдоно берсеттир, бирок бара-бара бул азайып, биздин коом кала алмай өтүп кетет го деген ойдомун. Эми мындай менин оюмча тыюу салып, буга куугунтук кылып, буну жек көрүп, бул аркылуу коомду бөлгөн бул туура эмес. Ар бир майрамдын, ар бир коомдук кубулуштун өзүнүн бир жашоосу болот. Эгер эл кабыл албаса, ал өтүп кетет. Мындай берүүлөр дагы керек. Не дегенде мындай боюнча ачык ушундай аянтчада элдер өзүнүн каршылар дагы, буну колдогондар дагы ачык айтып, ошо боюнча пикир айтышып неметкенде, анан ошого жараша бир чындык жаралып неметет. Бул майрамдын артынан булар сиз мүмкүн пикириңизге бир аз макул болосуздур, бул только бузукулуктун белгиси же түбүндө ошондойдур, ошондой деп чечмелесе болоттур. Бирок ошол учурда ашык болгон адамдар бири-бирине кандай бир диний, кандай бир коомдук мыйзамдардын дагы немесине макул болбой, ошолордун ушунча сезими ушундай бийик болгондон ар кандай чыгармалар жаралган, ар кандай структуралар жаралган, ошондон болгон да. Бузукулук деген туура эмес дейт Санжар мырза. Болуп коңуз, эжекес. Бул майрамдын тарыхын эми менин билишимче айтып коеюн да, тиги качандыр бир заманда император болгон экен да. Ал ошол кезде жаштарды өлтүрүп турган экен. Анан кийин бул эмеге Валентин да туш болуп калат экен да. Ал Валентин медик экен өзү. Анан кийин ал императордун кызынын көзү сокур болот экен. Анан кийин ал Валентин мени качан өлтүрөт деп күтүп жата берет экен. Бирок Валентинге каттар келип турат экен. Бул эң жакшы дарыгер эле, сизге рахмат, менин бул жерим жакшы болуп калды деген сыяктуу каттарды окуп, император анан кийин ойлойт экен, мен кызымды көрсөтүп көрөйүн деп. Кызын көрсөтүп көрөт экен дагы, кандайдыр бир сыйкырдын күчү же ушундай берилет экен да тарыхта. Анан кийин көрсөткөн убакта чындыгында эле баягы кыздын көзү ачылып, экөө баягы көрбөгөн кызы император кимди, Валентинди көрөт экен да, экөө ошол жерден бири-бирине ашык болуп калат экен да. Бирок ал ашыктыктагы ошол Валентинди куткара албаптыр. Экөө ашык болуп, бири-бирин аябай жакшы көрүп, сүйүү, бири-бирине болгон сезимдерин билдирет экен. Бирок ага карабастан баягы Валентинди өлтүрүп салышат экен. Мына ошондон баштап анан кийин эки ашыктын сүйүүсү деген майрамда алып калыптыр да, менин оюмча. Ал эми ошол сиздердин убагыңыздарда, сиздердин жаш кезиңиздерде Валентин күнү болгонбу? Болгон эмес болсо, анда сиздер сезимиңиздерди билдире албай калгансыздарбы? Мен бул жерде сиздин сөзүнүн төркүнүчүн атам. Биз дагы кыздарга кат жазып, мындай өзүнүн сезимин сиздер билдиргенсиздер да. Мен бул күнгө ушул күнү гана билдириш керек деген жокмун. Мен бул жерде айтып атканда
тартынчак адамдар бар, ар кандайлар бар да. Мүмкүн ошондой бир шултоодур деп айттым. Мен бул күн жок болуп калса эле адамдар бири-бирине сезимин же сүйүүсүн айта албай калат деген пикирде эмесмин. Биздин алымдарыбыз айтып кетет, ойлонбой жооп берип эл ичинде сөзүңдүн далили жок, осол болбо деген ырсаптар бар да. Мен ойлоймун, азыр Дем Валентини тоспош керек депчи. Ошого далил катары мен бул кагазды алып келгенмин. Бул сүрөттөгүнү эмне деп ойлойсуздар? Мен сүрөттү жакын көрсөм болобу, алыска? Болот. Негизи Валентин күндү тозуш керек, тоспош керек деп эч ким тозбогондорду тоскула дебейт. Муну эч ким кыйнабайт, ар ким каалаган тозот, каалаган тоспойт. Бул негизи КМШ өлкөлөрүндө 1990 жылдан бери майрамдалып келатат. Андан бери 28-30 жылдын аралыгы өтүптүр. 21-жылында батышташып бараткан жаштардын көзү менен бүгүнкү күндө туура эле көз караш менен майрамдалып келатат. Муну майрамдабаш керек деп сиз айттыңыз, ал айтты, ал айткан менен көчөдө эртеңки күнү майрамдалып атат. Майрамдабаш керек дегендерди дагы биринчи барып майрамдап аткандарын көрүп таң каласың. Ал эми бул жерде мен жүрөктү көрүп турам. Илимде дагы айтылат, бул сүйүүнү негизи биз абстракттуу көрүнүш деп айтабыз да. Илимде ошону тактаптыр, мындай бир суюктук болот экен адамдын жүрөгүндө. Ошол суюктук көбөйсө, демек сенин жүрөгүңдө сүйүү көбөйүп атыптыр да. Сүйүү бар деген нерсе экен. Ошол суюктук азайса, сенин жүрөгүңдө сүйүү азайды деп. Демек бул сүйүү дагы конкреттүү нерсе деп илим тастыктаптыр да. Сүйүү бар, сүйүү жашайт ар бир адамда депчи. Сүйүү бул ислам дининде да бар. Пайгамбарыбыз айткан, сүйгүлө жана сүйгөнүңөрдү ачык айткыла, билдиргиле депчи. Мисалы үчүн ошол эле учурда Хадича энебиз пайгамбарга өзү сүйүүсүн билдирген да, жуучу жиберип, өзүнүн сүйүүсүн билдирип. Демек бар нерсе. Сүйүү бар нерсе, сүйүү жаша, сүйүүнү жок деген бул өзү менин оюмча, билбейм кандай деп. Сезим жок деп коесузбу? Анда ал жүрөк болсо бул эмне? Аны да жакын алып көрөйүн. Жүрөк деп коесуз. Мен ойлойм да, бул жүрөк болсо, ал дагы жүрөк болсо, кайсы бири бизде жашайт? Сиз бул жүрөгүңүздү чыгарып алыптыр көрсөтө албайсыз да. Аны мындай көрүнүштөр менен, окшоштуруу, аналогия жолдору менен сүйүүңүздү көрсөтөсүз. Негизи ар бир адамдын сезими чыныгы сезим. Мисалы үчүн мен сезимимди чыныгы сезим деп айтам. Сиз сезимиңизди чыныгы сезим деп айтасыз. Сиз качан өзүңүздүн сезимиңизди чыныгы деп айтпайсыз. Мисалы үчүн жигити менен сүйлөшүп жүрөт. Чыныгы болбосо эмнеге сүйлөшүп атат ал жигити менен? Чыныгы болгон үчүн сүйлөшүп атат. Ар бир адам өзүн сыйласа, өзүн сүйсө, демек башкалар да сүйүп сыйлай алат. Өзүн сүйбөгөн адам башканы кантип сүйүп жаратат? Бирок тилекке каршы биздин мына Азия мамлекеттеринде ушул Валентина күнү деп белгиленет да. Бирок бул башка мамлекеттерде бул жүрөк, биздин символ катары белгиленген жүрөк башка мамлекеттерде жамбаштар күнү деп белгиленет экен да. Ошондо биз жамбаштар күнүн белгилеп атабызбы же кандай? Ар бир мамлекет ар башка айтат. Мисалы үчүн бирөө биз китеп деп айтсак, бир башка мамлекет аны башкача айтышы мүмкүн да. Мисалы үчүн тигил мамлекетте тигиндей, бул мамлекетте мындай. Албетте, мисалы үчүн канчалаган улут, канчалаган мамлекеттер бар. Ар бир адам, ар бир мамлекет өзүнүн түшүнүгүндө ар кандай кабыл алат, ар кандай майрамдайт. Жакшы, келиңиз, Айпери. Сиздин каршылыгыңызга карабай белгилей берсе эмне кылса болот? Эмне кылыш керек? Көптү көрсө көл болот да. Баарыбыз эле кылбай, эми акырындыктан тыйылса, анда баары жакшы болот го деп ойлойм. Себеби биз оңолсок, анан коомубуз, мамлекетибиз оңолот. Эми кечиресиз, мен өзүм комментарий кылам. Эми баардык эле сиз же мен же бул кыз айткандай болуп окшош эмеспиз да. Бизди ар кандай кылып жаратып койгондо. Бир үчүн ошол неме маанилүү экен. Андан кийин сизди туура түшүнсөм, мындай методом убеждения түшүндүрүп, аларды майрамдаба дегенге үгүттөш керек, туурабы? Же аларды коомдон кууп чыгыш керекпи? Түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек деп атат окшойт да. Келиңиз, бул жерде Айпериге мен суроо бергим келип атат. Айпери, бул майрамдын пайдасы эмне? Пайдасын мен өзүм деле мисал кылайын. Окуп жүргөндө баягы апаларыбыз Дем Валентин күнү мектепке жөнөтпөй, бүгүн эже айткандай кутучалар турчу эле да. Ал күнү сөзсүз дискотека болор эле. Ал күнү да жөнөтпөй, ошол күндөрү. Ал убакта мен ал майрамды майрамдаган жокмун. Бул майрамды тосуп баштаганыма 4 жыл болду. Эмне себептен тосуп калдым? Бир күнү жумушка келаткам, 14-февраль экен. Телефондон жолдошум чалып калды. Майрамы менен депчи. Таң калдым, бул эмнеге жаңы эле сүйлөшүп чыктым эле, кандайча чалып калды депчи. Эмне майрам экен десем, бүгүн сүйүү күнү экен деди. Мен ошондон баштап сүйүү күнү тосуп баштадым да.
Эмнеси жакты? Сүйүү күнү бизге керек негизичи. Жо эмнеси жакты? Негизи жакты мындай экен. 23-үндө биз эркектерге болгон майрамды белгилейбиз туурабы? 8 мартта алар. Ал эми 14-үндө экөө тең бирдей болот экен да. Мындай караганда теңдикти кабылат экен. Келиңиз эжекеси. Сен айтып атасың азырчы 14-үндө сүйүү күнүн майрамдасак бул жакшы экен. Ушинтип жолдошум мага майрамың менен деди деп. Мен айтаар элем да, ошо жолдошуң сага 14-үндө эле эмес, күнүгө эле айтып турбайбы? Себеби сен үйдө энесиң, жакшынакай үй бүлөнүн очогун тутандырып атасың. Эмнеге жылына бир жолу 14-үндө гана айтыш керек? Мындай да эже, кыргыздар көбүнчө жумуш менен, тиричилик менен алып отуруп, сүйүү күнүн айтканга мындай жетишпей калышат да. Анан ушундай иштер менен алаксыган адамдарга бул дагы бир себеп болот. Келиңиз. Мисалы сиз айтып атпайсызбы, бир эле күнү сүйүү майрамы кылып, анан башка күнү айтпай койгон туура эмес депчи. Мисалы үчүн туура ар бир күнү адамдын жүрөгүндө сезим жашаш керек, сүйүү жашаш керек сен. Бирок ар бир күнү эле өзгөчө кылып, мисалы ар бир күнү өзгөчө кылып белек бере албайсың. Ар бир күнү өзгөчө кылып белек берсеңиз, анын баркы да жок болот да. Ошол бир күндү өзгөчөрөөк кылып, Сүйүүнүн баркы кетип калат дейсизби? мисалы үчүн ар бир күнү эле белек бере берсең, белек бергенге сенин финансы жагында туура келбейт. Кечке эле белек бере берсең, ал белегиңдин баркы да жок да, ал айымгачы. Мисалы үчүн башка күндөрү сезимдериңди айт, жылуу сөздөрүңдү айт, бирок ошол күнү өзгөчөрөөк дасторкон арасында өзгөчө сюрприз кыл. Сүйүүңдү дагы ага болгон сүйүүң кете элек мурдагыдан күчөп атат, сага болгон сезимдерин бийик деп билдирип койсо, бул ашыкча эмес. Эже жооп берем дейт. Билбейм, биз кыргыз болгондон кийин биздин менталитетке деле бул майрам туура келбейт деп айтам. Себеби деген мен айтып атпаймынбы, жанагы бир эле ушу 14 февралда майрамдап алыпчы. Бул күнү сиз айтып кеттиңиз, чын эле чындыгында бул күнүн кээ бири ар ким ар кандай кабыл алып атат. Мына сүйүү күнү деп туруп, мүмкүн кыздарыбыз ошол күнү жакшынакай абийиринен айрылып калып аткандар да болушу мүмкүн да. Ошол эле убакта балдар алдап кетип атат. Карачы, бул жерде жакшынакай бир кыздын тагдыры талкаланышы мүмкүн. Дал ушул бүгүнкү биздин темага карата сурамжылоо бар. Ошону көрөлүчү, анан Санжар мырзага телефон узатабыз. Ошон үчүн мен буга каршымын деп жатам да. Макул, Санжар мырзага узаталычы, Санжар мырзага, андан кийин биздин интерактивдүү койгон турбайбыз. Бул жерде агайдагын бир нерсени айтып кетти, ошол күнгө бир адамдар, ошо жаштар сүйүүсүн билдиргенге бир себеп болот депчи. Анан эжекем айтып кетти, хадистерди айтып кетти, пайгамбардын окуяларын айтып кетти, жанагылардычы. Эми мындай болот да, эжекенин айтышы боюнча, бир адам уурлук кылат. Уурлук кылып туруп ошол акчаны садака кылат. Кандай көз карашта карайсыздар? Азыркы биз айтып аткан нерсе ошондой эле болуп калды. Ислам дининде эч кандай сүйүүгө каршы жок. Чындыгында карасаң, диндеги сүйүү түбөлүктүү. Сен өлгөндөн кийин дагы сүйөсүң. Бирок азыркы биз ошо сүйүү күнү дегенибиз бул убактылуу. Ошол күнү гана боло турган сүйүү. Ал өзүнө сүйүү деп аталбайт өзүнө. Талкуу кылып жаткан темага карата дагы коомдогу жаштардан сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Азыр ошону көрөлү, андан кийин маекти улантабыз. Саналуу күндөрдөн кийин дал ушул 14 февраль сүйүү күнү келе жаткан маалы, деги эле бул майрамдын кыргыз жаштары үчүн орду канчалык деңгээлде? Кыргыз жаштарына бул майрамдын кереги барбы? Мына ушул суроолорго андак дал ушул коомубуздагы жаштардан жооп издейбиз. Ар биринин өзүнүн сүйүүсү болот, ар бир адамга чаң. Ошо күнү деген бул деген майрам болуп калат, анткени сүйүүнү билдириш үчүн өзүңдүн кыз, мисалы, кызды деле эмес, адамды, ата-энеңди, кызды сүйүш мындай билдириш үчүн ошо күнү мындай подарка берип, подарка алмаштырып, ошо күнү өзүң мындай өкөңдүн күнүн кылыпчы. Ошо кызың өкөң, сүйлөшкөн кызың өкөң күнүн кылып, ошонун үчүн туура эле деп ойлойм 14 февраль. Майрамдайбыз буюрса. Мен майрамдайм деле, бул майрам деп деле эсептейм бул күндү. Кадимки деле 365 күндө эле. Кичине исламий жак караганда андай жок, кыргызчылыкта жок эле майрам өзү. Чыгашан кереги жок деп ойлойм. Мен оюмча бул 14 майрам биздин майрам деле эмес, кыргыздар үчүн. Эми кыргыздар үчүн кээ бир жаштар туура эмес ойлошуп атышты. Биз майрамдаш керекпиз депчи, бул Европаныкы болуш керек деп ойлойм. Сизчи? Мен майрамдабайм. Билбейм, мен анысын мен өткөзбөйм. Мен эч кимди деле сүйбөйм да, мага эч ким деле жакпайт. Жөнөкөй эле күн мага. Бул 14 февраль сүйүү күн мен үчүн туура эмес эле майрам. Негизи мусулманда бул майрамды эч качан майрамдашкан эмес. Манас атабыз же кайнкей энебиз мындай
көргөн окуганда деле, китептен окуганда деле көргөн эмесмин да, мындай бири бири менен жакындашып ушинтип бири бирине сүйө арнаганчы. Анткени алар деген бири бирине сүйлөй алган эмес, ооз ачыпчы. Азыркы жаштар ошо именно азыр 14 февралды күтүп, ошону күтүп, ошондо мен мындай белек берейин, тигиндей белек беришим керек, ошондо сүйүүмдү арнашым керек деген ой менен жүрүшөт. Мен үчүн туура эмес эле майрам бул, эч качан. Азыркы жаштарбы? Азыркы жаштар майрамдаганда сюрприз жасашат, мисалы кыздын көңүлүн алыш үчүн ар кандай нерсеге баарына даяр да азыркы жаштар. Чыгып койсом болот деп. Сөчкөн кызым бар, ошол күнү чыгып коебуз деп жөн айланып. Бирок антип деле тосо бербейбиз. Өкүңөр бирок өткөрөсүңөр. Эми бул майрам замандан артта калбаш керек да. Башка мамлекеттерден баягы аларды туурап эмес, биз деле өзүнчө баягы заманбап жашоодо мисалга майрамдап койсок болот, эми аша чаппай. Кыз жигит. Сиз майрамдайсызбы? Кандай деңгээлде? Эми сүйүү бул эки адамдын ортосундагы майрам болсо, боло турган болсо, сүйгөн жарым болсо майрамдамак. Майрамдаган каршы эмесмин, жакшы нерсе. Анын эч деле көп деле зыяны жок, анан көп зыяны жок, анан майрамдай берсе болот деп ойлойм. Анан көп эч кимге деле эч нерсе кылган жок, мисалы. Эми пайдасы деле бар десем болот, бирок. Кандай пайдасы бар? Эми көптөгөн сүйүшкөндөргө көңүл майрам ошол жагы менен анын алып койгон күндө деле эмне майрам жок болуп калат да, мындайча айтканда. Эми баягы эч кимге эметпегенден кийин майрам дей берсе болот. Бул исламда жок нерсе. Ден Валентина бул христиан дининде колдонулат, көбүнчө орустар, христиандар колдонушат. Ислам дининде жок майрамдабайбыз. Кимдер ой пикир билдире атат эле? Келиңиз, микрофон сизде. Кыз жигиттин сүйүүсү деп белип алганы бул майрамдашканы бул негизи туура эмес да. Бул катуу тийсе кечирим сурайм, бул бирөө өлгөн жерге барып ыйлап атса, барып ал жерге концерт койгондой эле болуп калат да булчу. Сиз айтып кеттиңиз, агай кечирип коесуз. Сезимдерди арноо күнү деп. Бул сезимдерди бир гана ошол күнү 14 февраль качан келет, мен ошол күнү арнашым керек деп күтүп жүрөрбүз да. Балким сен ага арнаганга чейин орусча айтканда смелый бала келип, ал кызга сүйүүсүн арнап, ага үйлөнүп алаттыр да. Биз аны кечип калаттырбыз ага. Андан сырткары бул акындык жагынан, ыр жазган жагынан дагы бул албетте акында акын кылган сүйүү. Бул акындар баардык эле акын бул сүйүү жөнүндө жазып кеткен да. Алардын ичинде мен деле жазам сүйүү жөнүндө. Бирок эч бир акындын же болбосо эч бир белгилүү адамдын ошол 14 февраль күнү барып туруп ошол сүйгөн кызына сүйүүсүн арнаганы же болбосо Алык Осмоновдун ошол өзүнүн сүйгөнүнө арнап ошо 14 февраль күнү сүйүүсүн билдирген жери жок да. Айта эч кандай маалыматыбыз жок. Агайдан жооп алабы кыскачараак. 14 мен кунт койсоңуз, мен 14 февраль күнү гана өзлөрүнүн сезимин айтсын деп бир жолу айттымбы? Мен айткан жокмун. Антип айткан жокмун. Туурабы? Сиз аны өзүңүздүн оюңузду түшүнүп чечмелеп атасыз. Кааласаңыз таң атпай айтыңыз, кааласаңыз түнүңүздө айтыңыз, кааласаңыз 1-январь күнү айтыңыз. Ал кишинин өзү. Мен болгонун айттым, мүмкүн ошол күнү мүмкүн дедим. Бирөөлөргө шылтоо болоттур, ошонун өзүнүн сезимин айтып койгонго, өзүмедирчи. Мен азыркы видео боюнча ой пикиримди билдиргим келип жатат. Биринчиден ошо эфирге чыйыр ток шоусуна терең ыраазычылык билдиргим келип турат. Себеп эмнеге? Себеп дегенде бүгүнкү сиз жаштарыбыздын акыбалын көргөзүп бердиңиздер. Себеп дегенде айтат да, бир мамлекеттин келечегин карай турган болсоң дейт, анын жаштарына кара дейт да. Бүгүнкү биздин Кыргыздын, менден баштайын, бүгүнкү жаштардын акыбалын биз көрдүк. Себеп дегенде ушул биз айтып атабыз Ден Валентин депчи. Ден Валентин жаштардын акыбалын көргөзүп атат да. Мамлекеттин эртеңки биз айтабыз, бул майрам кандай мамлекетке тиешеси бар депчи. Албетте тиешеси бар. Себеп дегенде биздин азыркы мына жаштар кандай акыбалда. Батыш Европанын мисалы майрамдарын алып келип атабыз, айтып атышат, биз сүйүү майрамын өткөзүшүбүз керек, анышыбыз керек, мынчыбыз керек депчи. Демек, бул жерден айтабыз, жаштарыбыздын бузулууда дегенде тагыраак айтсам булдан эч кандай жаңылышпайм. Айтат да, бул биякта да ойлорун айтып атышат, майрамдаш керек депчи. Неге биз кыргыз качан ойгонобуз? Качан биз батыштын майрамдарын алып келебиз? Мына бүгүнкү Валентин десем болсок, эртеңки күнү Хэллоуин деген майрам бар.
дагы Европанын ушунчалык бир майрамдары бар, аны акылдын, кыргыздын салтына, менталитетине эч кандай сыйбаган жери бар да. Себеп дегенде эгер бүгүн биз ушул Валентинди киргизе турган болсок, кыргыз элине майрамдата турган болсок, биз жок болдук деген сөзгө ачык айта алам. Ачык айта алам. Сиз жана сурооңузду айтып атпайсызбы агай? Биз майрамдатпай койсок деп бул жака суроо бердиңиз да, майрамдатпай койсок болобу депчи. Болот, албетте болот. Мына ушул себептен мен эфирде мына ушундай ток-шоуларды чыгарганыңыздарга ошол себептен терең ыраазычылык билдирип атам. Бүгүнкү күнү муну айтылыш керек. Эгер тамекинин зыянын жашыра турган болсоң, анда сен тамекини чегересиң, бирок тамекинин зыянчылыгын айтып берсең, кандайы бар, некатың бар, ашказаныңды бузат, ден соолугуңду бузат, көзүң көрбөй калат деп айтып берсең, ошо бала сиздин небереңиз, сиздин чөйрөңүз балким алар чоңойгондо ошону чекпей калат деген сөз да. Куранда да көптөгөн жерде адамдарга кайрылат да, адамдар депчи, инсандар депчи, акыл калчабайсыңар, ой жүгүртпөйсүңөр депчи. Анан бул негизи эле динде, шариятта тыйылган да, ушу сүйүүнү бир күнгө чектегенгечи. Ушул күнү көптөгөн бузук, мындай пайдасы жок болуп атат да, мисалы үчүнчү, пайдасы жок болуп атат да. Кээ бир жерлерге 1-2% эле пайда болбосо калганда. Эмне зыяны бар? Эмне зыяны? Зыян дегенде ушул күнү көптөгөн кыздарыбыз ай биринен ажырап калып атат. Текшерип чыктыларбы силер? Жок, ошол болуп атпайбы? Болуп, статистика менен илимий эмелер текшерип чыгып атпайбы азыркы учурдачы? Азыркы учурда мектептерде көптөгөн дискотекалар болуп, мындай бири-биринен эметип, ай бирлери кетип, уяттуулуктар кетип атат да. Азыркы учурдачы түздөн түз эле. Бул 14 февраль майрамды харам деп атасыздар да. 14 харам болсо башка майрамдардын толтура майрам бар да, алардын баардыгы харам. Кыздар бузулуп атат деп атасыңар. Кыздар бузула, башка адам бузула, 14 эмес башка күндө эле бузулуп атат. Бузулууга келген адам башка күндө деле бузулат да. 14-үбү, башка күнбү, башка майрам толтура харам майрамдар бар. Алардын баарын токтотуш керек андай болсочу. Сиздин жигитиңиз бар да азыр, э? Болсо да болбосо да ишенем. Бирок ишенсеңиз жигитиңиз бар болсо аны аябай сүйөсүз да, аны жигитиңиз сизди таштап кетсе сүйүүгө ишенбей каласыз да. Ошону Жигитим болсо дагы болбосо да сүйүүгө ишенем дедим. Менин сүйүүм түбөлүктүү. Мен жигитим менен сүйлөшсөм таштап кетпей тургандай кылып сүйлөшөм. Анткени мен сүйүүнү бийик туткан адаммын, бийик туткан адамга жолугам деп ишенем буюрса. Эжекелер дагы, агайлар дагы айтып атат. Ошол күнү майрамдабасак эле башка күндө эле бузулуп атпайбы депчи. Демек уурулук күнү деп майрамдасак болобу, болбойбу? Уурулук күнү депчи. Башка күндө эле уурдашып атат. Бул деле деп койсок болот. Эгерде бул жагынан карасак. Ошондой эле бул жерде дагы башка күнү бузулат, бузулбайт дегенге бир эле бул маселе эмес. Эгерде биз ушул нерселерге кандай бир өкүмдү же бир өзүбүздүн ой пикирибизди айтканыбызда бир эле жактан эмес, келечекке ошо Кыргызстандын муунуна, тарыхына, келечегине, өнүгүшүнө, пайда зыянына, диний жактан, ушул жактардан баардыгына карап туруп, андан кийин өкүм чыгарышыбыз керек. Андан кийин ошого өзүбүздүн ой пикирибизди айтышыбыз керек. Жакшы, келиңиздер, мына сиз кошумчалап кетесиз, эжекеси микрофонду колго алыңыз. Биздин убакта бул сүйүү күнү деген жок болчу. 14-үндө сүйүү күнү экенин биз кийин эле билдик да. Кийин окушулар. Сүйүүңөрдү билгизгенсиңер. Ал убакта сүйүүбүздү ошо, ал убакта бири-бирибизге, ал убакта деген мисалы бири-бирибиздин колубузга тийип кетсе да уят иш болчу да. Анан кийин ошол убакта деле мисалы жакшынакай сүйүүмдү таап эле, мен 6 балалуу болуп жакшынакай эле тарбиялап атам. Анан кийин бул бир эле күндү сүйүү күнү деп ошол күнү бактылуу болуп кетебиз деген менимче бүгүнкү жаштарга айтар элем да. Бул туура эмес. Депчи дагы. Дал ушул бүгүнкү биздин темабызга карата келген кошумча суроолор бар, анда жооп алсак келиңиз агай. Мен суроо берейин, ошону кошумчалап кетесиз. Дал ушул майрам кыргыздын менталитетине канчалык деңгээлде туура келет дейт? Өзү менталитет эмнени айтып атасыздар? Биздин, мен сизге да суроо. Эми биздин айтпадым, буга чейин урпататтарыбызда бул жок. Бизге бул сырттан келген майрам, бул биздин немеден бир тамыры жок майрам бизгечи. Анан майрам деп деле айта албайм. Бирок бул жерден буга чейин айтылган пикирлерден бир-эки нерсени кошуп коем. Бул жерден багы идеологиялык жактан, диний жактарын алып салганда дагы биз бул майрамды неме кылып карашыбыз керек. Өзү көп эле майрам деп табылган нерсе бул бизнеске байланыштуу нерсе. Ошол эле чыгарылган кандай бир продукциясын Кыргызстанга сатыш үчүн, ушул жака жайылтыш үчүн ошону биз неметип келебиз. Бул экономикалык нерсеге байланыштуу. Келчи бүгүн бир сүйүү күнү экен деп беттен өп белек бергенден эмнеси жаман дейт? Туура, бул жакшы эле нерсе, бирок мен айтып атпаймынбы, ошо биз сүйүүбүздү бир эле күн менен чектеп койбошубуз керек. Менин оюмча кийинки күндөчү жана жаштардын бат эле табышып, кайра бат эле ажырашып кетүүсү дагы ушул
14-үндөгү сүйүү күнүндөй болуп атат да. Себеби бат эле алар сүйдүм, күйдүм, сени жакшы көрөм. Кайра эле 1-2 айдан кийин эле бири бирине болгон сезимдери жок. Ошон үчүн сүйүү деген мен бул жерде чектебейм, сүйүү жок деп. Сүйүү деген бар. Сүйүү бар үчүн адам баласы ушинтип көбөйүүнүн үстүндө болуп атабыз. Сүйүү деген бул эң сонун сезим. Бирок ошол сүйүүнү дагы бири бирине болгон сезимди сыйлаш керек, аны урматташ керек. Аны менимче көп кетип калат деп атасыңар, бирок күн сайын айтып туруш керек. Эртең мененкисин баягы жаш жубайлар болобу деги эле адам баласы болгондо бири бирине жакшынакай сезимди билдирип туруш, бул ошо күн сайын сүйүп туруу, күн сайын ошол жашооңду бекемдеп турат деп ойлойм да. Жакшы. Күндө сүйүү күнүн белгилеш керек болсондо? Жок, сиз мени түшүнбөй атасыз. Күндө сүйүү күнүн белгилебеш керек. Күндө сезимди билдирип турса, мисалы мен сени сүйөм жаным деп турса, анын сүйүүсү күн сайын күч алат. Жакшы. Келиңиз. Календарга кызыл күн кылып киргизүү керекпи дейт. Киргизип койсо андан деле жакшы болот. Дем алыш көп болот. Дем алыш көп болот. Көбүрөөк эс алабыз. Менимче убакыт деле кетип калат го сүйүү майрамы болсо. Ансыз деле мисалы сүйүү майрамы кылбаса деле жаштар каалагандар майрамдап атат. Ошондой эле болот го. Бул күнгө карата канча акча коротосуз, кандай кылып өткөрөсүз дейт. Мен белек берем, көбүнчө белектерди өзүмдүн колуман жасап берем. Белектерди кандай адамдарга берем? Мисалы үчүн мен бул күнү майрамдайм. Кандай кылып майрамдайм? Бул күнү мен өзүмдүн университеттеги мугалимдерге жакшы сөздөрүмдү айтып, өзүмдүн сый урматымды айтып, сүйүүмдү айтып, гүл берем. Өзүмдүн колумдан жасалган белектерди досторума, кесиптештериме айтып, сүйүүмдү арнап белек берем. Ошол эле учурда өзүмдүн жакын адамдарыма мен бул күндү ушундай кылып өткөрөм. Аябай деле ысырапкорчулук кылып көп акча короткон жерим жок. Шариятта никесиз сүйүү барбы? Шариятта никесиз сүйүү жок. Эмне үчүн? Биз жана башында аятта айтып өтүп кеттим. Вала таттабиу хутуат шайтан дейт. Шайтандын кадамдарынын аркасынан ээрчибегиле дейт. Эмне үчүн ислам дининде кыз бала болуп жүргөндү кайтарат. Андай кылсаңар болбойт дейт. Неге дегенде кыздын абери, баланын абери, ошонун үй бүлөсү, келечеги, бакыты эң чоң алда турган нерселердин бири. Демек, ошол нерсеге буза турган, ошол нерсеге алып бара турган нерселердин бардыгын ислам дини тыят. Эгерде чындап сүйгөн болсо, чындап алышты каалаган болсо, үйлөнүштү каалаган болсо, үйүнө барсын, ата энесине барсын, андан кийин ошол нерсе болот. Кыскача жооп бериңиз, сизге да суроолор бар. Кыз, жигит никеге чейин жолукпасын, сүйлөшпөсүн дегенде биз эмне диний мамлекет белек дейт. Биз жолукпасын деген жокпуз, сүйлөшпөсүн деген жокпуз. Чындап алам деген болсо 2 жолу, 3 жолу сүйлөшсүн, ата энесине барсын. Никеси бар жубайлар майрамдаса болобу? Никеси бар, эжекем айтып кетти азыр, ошентип биз майрамдайбыз, никеси бар боло турган болсо да. Биз ар бир нерсени кылайын дегенибизде, аткарайын дегенде биз сөзсүз түрдө акыл иштетишибиз керек. Мен кимди ээрчип атам, кайсы жака баратам. Себеби андай дей турган болсоңуз, азыр ошол бир жылдын бардыгын майрам дей турган болсо, ар бир күн майрамдай беребизби? Ошол адамдын бир нерсени кылайын дегенибизде биз өзүм диниме, адеп аклагыма, жүрүм турумума, мамлекетиме, тарыхыма, өзүм кыргыздын немесине, кады салтына ушул нерселер адамга пайда бериш керек да. Мен диниме деген. Башка бирөөнү ээрчүү бизден эмес деген. Пайгамбарыбыз айткан, бул дагы бул жерде бир аз токтолушубуз керек. Пайгамбарыбыз 1400 жыл мурун бизге ушундай деген. Силер деген мусулмандар деп өзгөчө айтып атат. Башка коомду ээрчисиңер дейт, кандай ээрчийбиз деп адамдардын ушундай суроо туулганда ичтеринде. Ушундай деп түшүндүрүп берген. Эгерде дейт бир жаныбар ийинине кирип кеткен болсо дейт, аркасынан ээрчип кирип кеткендей эле ушундай даражада ээрчисиңер деген. Демек, пайгамбарыбыздын ошончо 1000 жыл мурун айткан сөзү бүгүнкү күндө ишке ашып жатат. Алардын аркасынан ушундай ээрчибешибиз керек. Жакшы, сиздерге акыркы суроо болсун, кыздар, кимиңиздер жооп бересиздер. Кыргыздын кызы качан эле өзүнүн сүйүүсүн ачык айтчу эле. Бул кыргыз менталитетинде жок го. Кыздык намыс деген кичине болуш керек да дейт. Негизи аял киши сүйүүсүн сүйөм деп билдирбеш керек. Аял кишинин бактылуу жайнаган көздөрү билдириш керек сүйүүсүнчү. Бул бардык сөздөрдөн дагы эң күчтүү турат да. Бирок аял киши сүйүүсүн билдирбеш керек деген менен бул жерде Хадича энебиз пайгамбарга болгон сүйүүсүн өзү жуучу жиберип билдирип атпайбы бул жердечи. Демек, сүйгөн адам аял болобу, эркек болобу баары бир сүйүүсүн билдириш керек экен да. Саламатсыздарбы? Мен сиздерге суроом бар. Сиздер сүйүү күнүн өзгөчө жакшы майрамдайт экенсиздер. Мусулман дининдеги орозо айт, курбан айт майрамдарын кандай деңгээлде майрамдайсыздар? Биз деле ал күндөрдү майрамдайбыз.
баягы сүйүү жөнүндө сүйлөп койсом эле мусулмандын майрамына каршыго деп ойлоп калды окшойт. Жоңуз. Кыргызстандагы кайсы майрам болсо баардыгын колдоп, баардыгын эле майрамдайбыз. Эжекем жанатан бери ошол сүйүүгө пайгамбарыбыз менен Хадиже энебиздин ошол хадистерди далил кылып айтып атат да. Мен жанагындай эле сиздин мисалыңыз жанагындай эле болуп атат. Уурлук кылып садака кылгандай эле сиз бул хадистерди ошо туура эмес жерге иштетип атасыз да. Бизде ислам дининде сүйүү бар, негизи пайгамбарыбыз үйрөткөн, бири-бириңерди сүйгүлө, сүйүүңөрдү билдиргиле деген, бирок сиздин айткан жериңизге бул жерге туура келбейт. Негизи аял киши сүйүүсүн билдириш керекпи дегенге мен өзүмдүн оюмду да айттым да, ошол жерген дадил кылып ал жактан да айтып кеттим. Негизи дадили жок сөз чала күйгөн чичала деп айтып коет да, мен дадил кылып айтып кетип атам. Келиңиздер, мындай кылалычы. Эми айта берсек сөз көп, чындыгында эң негизгилери айтылды. Бул жерде талаша берсек дагы көпкө чейин уланат. Ошондуктан жалпы көрүүчүлөрдү, биздин коомубуздагы жаштарга чындыгында биздин берели деген маалыматыбыз бул майрамдын күнгөй тескеги гана. Ар ким өзү иргип алат. Кимди майрамдайт, кандай майрамдайт, ар кимдин өзүнүн деңгээлине жараша. Андыктан коомубуздагы жаштарга эскертүү иретинде көрсөтүндө кыскача жыйынтыктап өтүңүздөр. Келиңиз, Санжар, сизден баштайбыз. Мен жаштарга айтарым, ар бир ишти кылуудан алдын 3-4 маселеге сөзсүз түрдө көңүл бурушубуз керек. Менин келечегиме кандай пайда зыяны бар? Келечек муунга, өзүмдүн мамлекетиме, диниме. Ушул нерселерге көңүл буруп туруп, ушул нерселерге ойго салып туруп, андан кийин чечим чыгарган болсо, албетте туура чечим чыгарат. Жакшы, Нурай. Бардык эле нерсенин эки жагы бар. Ак кара тыйындын да эки жагы бар. Ошондой эле бул майрамдын дагы жаман жакшы жактары бар. Эмне үчүн сиздер жалаң эле жаман жагын көрүп, жакшы жактарын көрбөй атасыздар. Жакшы жактарын көрүп, жакшы жактарын дагы жайылтыңыздар. Ошондой эле сүйгүлө, сүйүлгүлө. Жашоодо сүйүктүү болуу кандай сүйгөн кандай керемет жана сүйүктүү болгондо ошондой керемет. Сүйүү бар үчүн жашоо сакталып, жашоо уланып келе жатат. Сүйгүлө, сүйүктүү болгула. Жакшы. Келиңиз, Айпери. Мен да айтарым, сүйүү бар. Сүйүү бар үчүн биз бар. Сүйүү жок деген эч ким жок деп эле. Майрамдаш керек деген бар да. Сүйүү бар. Эми ким Айзада өзүң айткандай, чын эле ар кимдин аң сезимине, ойлоо жөндөмдүүлүгүнө жараша да. Кээ бирөөнү мүмкүн жагат, жаккандар майрамдашсын, жакпагандар эми ар ким өзүбүздүн оюбуз менен да бул нерсе. Жакшы. Агай. Неме бири гана пикир туура, калгандарыныкы туура эмес деп ошол бири эле гана көз карашты кармап, ошону таңгалаган болбойт. Ар кандай пикирлер бар, ар кандай адамдар бар. Аларды дагы сыйлоо билүү, аларга дагы сый менен мамиле кылуу ошо биздин коомдогу болгон ынтымактын бир белгиси. Ошон үчүн бул гана туура эмес деп мен да айта албайм. Жакшы. Баарыңыздардын оюңуздар баалуу биз үчүн, андыктан келип бергениңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен чийирдин бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чийир сиздин багы.